Ооба, бирөөбүз тирик калат экенбиз, бирөөбүз өлүп калат экенбиз, согуш экен бул. Башчылыгы Ажак айткандай 121-күн жазылат экен да, ким эмне болушунчу. Ооба, могу жерде отургандарыбыз, мен шейит кетпегендерибиз да бар да. Мен деле ыраазы болуп атырмын шейит кеткенименчи. Потому что шейитке бул моундай айтканда Алла Таала жактан кейпилдик берилип атат да, сен бейишке түшөсүң депчи. Могу жерде отурганыбызда эч кимибиздин кейпилдигибиз жок. Эч кимибиздин кейпилдигибиз жок. Бирок кейпилдик кимде бар? Ата-энелерде бар. Потому что шейит өзү менен кошо жанатка адамдарды алып кирип кетет экен да. Ошолордун ичинде силер барсыңар да. Могу жерде отургандарыбыз эч кимибиздин кейпилдигибиз жок. Ошого мен деле буйруса, ошол күндөрү буйруган болсо мен деле шейит кеткенге ыраазы элем да. Бирок тилекке каршы Кудайым дагы будан да моундай айтканда мени салат экен да, эле сыноо берет экен да. Менин сыноом дагы эле алды экен да. Могу жерде отурган балдардын сыноосу алды экен. Сиздерге Кудайым бейишти берген экен да. Ошон үчүн жаш төкпөңүздөр, мен канча жолу жолукканда айтам, жаш төкпөңүздөр. Шейит бул тирүү адам. Көзгө көрүнбөйт экен, бирок тирик экен да. Кудайым буйруса баарыбыздын бара турган жерибиз бир. Алла Тааланын алдына барабыз. Бирөөбүз ошо барганда суроого жооп бере ала турган болушубуз керек экен, айткандай. Кандай өттүк дегенчи. Силерге Кудайым буйруткан экен, шейиттин аркасынан бейишке кириш. Баарыбыздын бара турган жерибиз ошо бейиш болсун. Сиздерге чоң рахмат, Максат ажы. Билим баарыбызга, кыргыз жергебизге тынчтык болсун, аманчылык болсун, чек арабыз бекем болсун, эч качан согуш болбосун. Согуш боло турган болсо да, бизде эр жигиттери алдыга чыгып берсин. Рахмат.